Агдөбө жаштар борбору бул жаштардын арасындагы ар кандай көйгөйлөрдү жана маселелерди жана муктаждыктарын чечүү үчүн багытталган уюм. Агдөбө жаштар борбору бул Агдөбө айыл өкмөтү жана ошондой эле жергиликтүү жаштардын демилгеси менен 2015-жылы ачылып, ошодон бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Биздин уюм жылына жок дегенде 2-ден 3кө чейинки чоң ири долбоорлорду ишке ашырат. Бул азыркы учурда жаштарды ошо билим алууга кызыктыруу, китеп окууга кызыктыруу, убактыларын туура башкарууга кызыктыруу, ошондой эле азыркы учурда өнүгүп аткан ушу IT технологияларын туура колдонуу, медиа сабактуу болууга кызыктырыш үчүн ушу бирге долбоорун жазып чыкканбыз. Бул долбоор өзү кыска эмес, узак мөөнөткө созулуп, өзүнүн ичине негизинен 5 иш-чараны камтыган. Бул биринчиси бирге окуйбуз лагери болгон, ушу айылдагы жаштарды атайын бизде ушундай тарыхта орду бар болгон Манас ордосуна алып барып, ошол жерге 3000 катаразынан лагерь китеп окуп, ушундай телефон, азыркы учурдагы кээ бир нерселерден алыстатып, аларга жакшы бир шарттарды түзүп бергенбиз. Андан тышкары эң акыркы иш-чарабыз бул ошол жаштар арасында өздөрү алган көндүмдөрү боюнча кайра эле айылдагы ошо көйгөйлөрдү чечүү үчүн видео конкурс болуп, жеңүүчүлөр аныкталып, жакшы бир маанайда, жакшы бир натыйжасын көрүп алдык да. Себеби ошол катышкан эле кайра окуучулар кайрадан өздөрү ошол алган көндүмдөр менен кандайдыр бир продукцияларды кайра коомчулукка тартуулашты. Биздин уюм ачылгандан азыркы күнгө чейин тартып, жалпы ишмердүүлүгүндө 30тан ашык долбоор, анын ичинен 3 бизнес долбоор ишке ашкан, 5 жалпы облустук деңгээлдеги, райондук деңгээлдеги атайын форумдар уюштурулган, 700дөн ашык жаштар атайын окутуулардан, формалдуу окутуулардан өтүп, ар кандай документтерге ээ болгон. Ошондой эле жалпы облус ичинде 25 айылдын жаштарын өзүбүздүн долбоорлорго камтыганбыз. Жалпы жоондан алганда 5000ден ашуун адам ушу биздин ар кандай иш-чараларга катышып беришкен. Биздин жаштар борбор бул менен токтоп калбастан дагы алдыга чоң пландарды коет. Мисалы факт катары айта кетсем, жакында эле ушу Германия эл аралык кызматташтыгы менен сүйлөшүп, алда боло турган чоң пландарды койдук. Бул ошо айылыбыздын экология жаатында ошо басым жасайын деп чечтик. Мисалы айылда парктты көрктөндүрүү боюнча ири суммадагы долбоорлорду жазуу. Ошондой эле азыркы замандын өнүгүшү менен биз материалдык техникалык базабызды чындап, атайын жаштар борборубузга ушу студия ачуу, ошондой эле жаштарды убактысын туура пайдалануу максатында ар кандай студия менен алек болуп, жана жаңы инструменттерди колдонуп, мисалы сайт жазуу же тиркеме жазуу боюнча ушул сыяктуу жаштар чогулткан бир хаб түзсөк деген пландарыбыз бар. Биз сиздерди кызматташууга чакырабыз, коомчулуктагы көйгөйлөрдү жаштарды өнүктүрүү аркылуу биргеликте чечебиз.